Беш баланын атасы Рустам Исматуллаев сиздердин берген жардамыңыздардын арты менен Кайрымдуу Бол фондунун көрсөткөн туура багыты менен жетишпеген каражат менен Индия жергесине барып дарыгерлердин текшерүүсүнөн өткөн соң ийгиликтүү операция болуп чыкты. Ага бир тууган ийнеси боорун берди. Учурда агайыны Индияда операциядан кийин дарыгерлердин көзөмөлүндө. Бирок каражат жагы жетишсиз бойдон калууда. Себеби Рустам Исматуллаевдин абалы оор болгондуктан сүйлөшүүлөрдүн артында жетишпеген каражат менен операция болуп чыкты. Эми кайрымдуу адамдардан дагы да болсо жардам суроого аргасыз. Мен атамды жаш көрөм. Атам жашы болуп кетиш үчүн кыргыз элим жардам берсин эби. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Бүгүнкү күндө калкыбыздын ичинде канчалаган кайрылуулар бар. Анын ошол кайрылууларга кайдыгер карабай туруп, колдон келген кол сунуулар жасап, бир инсандык, адамдык бир жакшы бир сезим менен ошол сооп табуу сапарындабыз. Анан бирок ошол сапарда сапарлашып болгон баардык мекендештерге ыраазычылык. Анткени ошол Индияга кете албай каражат топтоп аткан мезгилинде Рустам деген байкебиз кайрылган. Ошол аксыдан ошол мекендешибизге каражат топтолуп бүгүнкү күндө Индияга жетип, ал жакта пересадка болду, боордон ийгиликтүү операциядан чыкты, Кудай буйрса. Анын бир тууганы Улукбек деген иниси донор болуп берди. Ошол мекендештерибиз бүгүнкү күндө абалдары абдан жакшы. Мен ыраазычылык билдирем ошол кол сунган адамдарга. Ошол сүйүнчүдү айткым келет. Кудайым буйрса, Кудай ыраазычылыгын табуу керек эмес жолундабыз го. Кудайдын сөзсүз бул дүйнө акыретте сыйлыгы бар. Ошон үчүн баардык бир туугандар ушундай ынтымакта, биримдикте болойлу. Ошол эле өзгөчө ыраазычылыкты мен Улукбек инисине бир тууганына айткым келет. Анткени мындай кыйын кезеңде, кыйын күн түшкөндө башына, бирок ошол учурда кайдыгер карабай, ушундай бир ой ниетин өзгөртпөй, коркпой донор болуп бергендигине аябай өзгөчө ыраазычылык. Анын келинчегине ошо донорлукта дагы уруксат керек. Ошого макулдугу керек, ошол күйөөсүнүн бир тууганына донор болушка. Ошонун келинчегине дагы ыраазычылык. Анткени мындай иште биз аралашып жүрүп көрүп жатам, отказ берип баш тарткандар бар. Ошон үчүн деги эле баардыгыңыздарга ыраазычылык. Ошол үй бүлөдө мындан кийин Рустам байке, үй бүлөңүздө деги эле оору сыркоо болбосун, оорсуну. Аллах мындан кийин дагы мындай бир жакшырып кетишиңизди насип кылган болсун. Ассаламу алейкум, киргизили. Меня зовут Мухаммад Ахтар. Я здесь работаю из Кайрымдуу Бол фонду, команда здесь. Там Азамат Ака есть, он там работает, он помогает и всеми людьми тоже. Рустам Ака есть, они, альхамдулилля, сегодня выписали из больницы. Операция, все, салам, все хорошее получит. Брат Улукбек, он донором был. Алхамдулилля, у него тоже состояние все хорошо, салам, отлично есть. Видео мы хотели из-за этого сынячки, вот есть, деньги, алхамдулилля, вот есть, чуть не хватит. Я тоже здесь, я помогал, но еще деньги не хватает у них. Где-то $2500, приблизительно $2000 нужно. Потому что здесь есть, они тоже деньги еще долго остаются, они хотят в больнице положить, это тоже надо положить здесь. Я здесь помогал, но все равно у них чуть я скажу всех, пожалуйста, вы помогите, у них тоже. Там Рустам, как вы встретились с Азамат, и как вам советовали про Фортис клиника, как здесь? Ассаламу алейкум. Бардығы жақсы болды. Сіздердің қолдауыңыздар менен жетіп келдік. Азамат тоже болды, бияқтан Ахтар тоже болды. Бардыңларға чоң рахмат. Игілікті өтті операция. Бардығы жақсы болды. Жардам берішті, рахмат. Тағым bir ayda жүрөткенбизди текшерилип. Анализ тапшырып, ошого кичине колдонуңуздар керек дагы. Рахмат, разделиңиз. Аллах разы болсун. Хорошо, Улукбек, что-то вы хотите?
Правильно при деньги тоже оставить, сколько вам не хватает, вы будете сказать. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, мекендештерим. Сиздерди колдооңуздар менен, кошкон салымыңыздар менен Индия мамлекетине келип, мына операциябыз ийгиликтүү аяктадык. Кудай кааласа, агем дагы жакшы. Ушу кичине колуңуздардан келсе, кичине сума каражатынан кичине кыйналып калдык. Ошол себептен сиздерден дагы жардам сурап кайрылып жатабыз кыргыз элим. Алла жолуна эч качан кайтыгер карабай, колуңуздардан келген жардамыңыздарды берип коюңуздарды суранам. Мухаммад Актар мына өзү тосуп алып, өзү карап бизди. Жакшы, бүт баары жакшы, бул жак бүттү. Кичине акчадан кыйналып калдык кыргыз элим. Колуңардан келсе, кичине жардам берип коюшуңуздарды суранам. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Кайрымдуу бол фондуна Азамат Байматов жетектеген Кайрымдуу бол фондуна ыраазычылык билдирем. Ушу Азамат Байматов өзү кыргыздын жигиттеринен бири болуп чыкты, жардам берип атат кыргыз элибизге, халкыбызга. Азамат Байматов иштерине ийгилик, эки дүйнө Кудайым сага бактылуулук берсин. Ар дайым группаңарга, компанияларга ийгилик каалайм. Ар дайым ийгиликтүү үстүндө болуп, ушундай бир тууган мусулман бир туугандарыбызга жардам берип, эхсан катарында жүрүшүңөргө тилектешмин.